Салам достор, барыбызга эле маалымдай, жакында шайлоо келатат. Эми биз опрос жүргүзөлү деп чечтик. Баткен эли кимди тандайт? Саламатсызбы байке? Шайлоо келатат, кимди шайлайсыз? Кимди тандадыңыз деген? Жүрөсүз да. Анан айтабыз. Баптыр, рахмат. Кандай сиз саламатсызбы? Шайлоодо кимди тандадыңыз? Тандоо кылдыңызбы? Мен тандай элекмин алы. Салам достор, бүгүн сиздер менен Баткен кимди тандайт? Бул жалпы эле ошо шайлоо темасы болот. Сиздер менен Салам медиасы, бизге лайк басып, подписка басып, биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе баштадык. Салам алейкум. Атыңыз ким? Иматилла. Иматилла, шайлоо боюнча кандай комментарияларыңыз барбы? Енді өзүбүзгө карашыбыз шайлайбыз да, тоорубу? Ким карайт сизге? Улукбек Кочкоровду. Саламатсызбы эже? 1 минуттаңызды бөлүп тура аласызбы? Атыңыз ким? Айнагүл. Айнагүл эже, кайсы партияга шайлоо атасыз бүгүн? Кимди шайлоо атасыз? Неде? Мекенчил партиясы. Мекенчилгеби? Кимге именно? Бактияр Калпаев дегенге, а? Майыл, рахмат эжечоң. Бактияр Калпаев 1, анан Улукбек мырза ким деди? Кочкоров, Улукбек Кочкоров экөө 1-1 болуп турат азыр. Менин атым Абдымалик. Абдымалик ака, кайсы партияны шайлоо атасыз? Жалпы эле ошо шайлоо боюнча комментарияларыңыз барбы? Комментарий энди чындык каяка неме болсо биз дагы ошо тарап. Мен Азыр кимди шайлоо атасыз азыр? желательно Атахан Мадымаров, бүтүн Кыргыз. Адахан Мадымаров, бүтүн Кыргызстан. Рахмат ака, чоң рахмат. Адахан Жана Чоң Казат. Бир мекенчил. Сиз биттасын айтың да бардыгын айтыңыз. Ошолорго балет кылам, основной бүтүн Кыргыз. Асына бүтүн Кыргызстан экен. Чоң рахмат ака. Бар. Ойлоруңуз эмне болуп атат? Ойлорум энди жакшы келечек муундарга жакшы немелерди күтөмүн. Ушу жаштардын бактыны тилеймин, ден соолугун тилеймин. Ошентип тилеп, кайсы партияга шайлоо атасыз ошондо? Партия неме? Улукбек Кочкоров да. Улукбек Кочкоров кайсы партияда? Биримдикте. Салам алейкум, братан. 1 минутка токтоп турсаңыз. Шайлоо боюнча кандай ойлор болуп атат азыр? Шайлоо боюнча эч кандай деле ойлор жок. Кимди шайлайын деп атасыз? Биримдик. Биримдик партиясына? Биримдик да. Кимди, именно кимди? Биримдик эмес, кечиресиздер деген мекенчилдерди Ташиевди колдойбуз. Саламатсызбы эже? Кайсы партияны шайлоо атасыз? Айтыңыз, эме жок. Бир бол партиясы. Бир бол партияны кимди именно? Кайсы эме адамды? Ташиев, кайсы эмеде? Ташиев мекенчилде да? Бир болдубу? Ташиев да? Ташиевди. Мекеним Кыргызстан го. Мекеним Кыргызстан, а? Хорошо, чоң рахмат. Мекеним Кыргызстан. Шайлоо боюнча пока неме дагы Ойлонуп атасыз. ойлонуп атабыз. Qaysi partiyani saylasak mana shu yerlarga bir sayavon qilib mana ko'r kampirlar o'tiramiz kunga kuyib, balalular o'tiradi, joy topmay mana deb ko'rsang, en talada. En mana shu o'xshagan kontorlarning eshiklarini hech bo'lmasa yaxshi qilib qo'yish kerak-da kirgizmaganlar. Ошо кайсы партияга добуш берип атасыз? Birga. Бирге? Ha, Бирде кайсы партия? birde birimdik. Биримдик партиясы. Кече араванда эме болуп кетти го, ого кандай комментарийлериңиз бар? Endi kim bilet aravandagı özleri bilet de neme oldu. Ellerden biriga biri düşünböstük oldu, je biriga biri düşmandık oldu. Kim bilet? Onu bilmeyiz. Biz özümüzde bileyiz. Mana antip pasportqa kelip al, mana sağır kelgenmiz, mana şuntip kunga kuyup oturabız da. Биримдик бийликке келсе, ошетке отургуч кылып беребиз сиздерге? Endi insap berse kılıp verer de. Инсап берсе кылып берет. İnsap berse. Сиз ким тандайсыз? Çoğlarımızga. Мен билбейм, ким таңда. Ким таңдашты билбейм. Тандашты билбейсиз. Ишинге ишенбейсиз. Ишенбейм да. Кимге ишенесиң азыр? Жаштардын келечеги үчүн кимге добуш бересиз, ошону айтсаңыз мындай. Билсем кимге. Уже эртең 4-октябрда эме болот, шайлоо башталат, а? Тандай беребиз ошого чейин. Кандай беребиз? Көрөбүз. Сизчи чоң айтыңыз. Мен бүтүн Кыргызстанды жаштардын келечеги үчүн ошону тандайм. Өзүңүздүн келечегиңиз үчүн эмес, жаштардын келечеги үчүн иштейсиз, а? Өзүбүз картайып бүттүк энди. Сиздер да жашашыңыздар керек да, бул өлкөнүн эме инсандарысыздар да. Ооба, жашоо керек. Эмди өлгүчөң үмүт үзүлбөйт. Ошон үчүн бүтүн Кыргызстанды тандайм. Чын жүрөгүмдөн. Кандай программалары жакты ошо бүтүн Кыргызстанда? Бүтүн жаштар ушу коррупцияны жойгон программасы жакты. Коррупцияны жойгон? Кандай экен ошо коррупцияны жойгон? Кандай программа экен ал? Не кылышат экен? Эмне кылышат? Ушу ортого бюджетке төктүрөт да, жегендерди кыстырат. Ошол эле.
Ошол эле биздики. Сиз чоң эне ким тандап атасыз? Мен ал тандай элекмин. Ошондо тандайм. Коронавирус кеттиби? Кетсе кеткендир да. Кете элек беле? Мен мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстандан айткан. Неге мекеним Кыргызстанда? Жаштардын келечеги үчүн. Жаштардын келечеги эмнесине карап ошо? Жаштарга иш жумуш орундарды Миграция азаят деген ойдосуз. ооба. Заводдор куруп беребиз дегенге. Ишенесизби? Ооба, ишенем. Чоң рахмат эже. Улантабыз достор, немесе биз азыр ким канчага добушун сатты же дагы канча сом бергенде добушун ошол партияны шайлайт. Алдыда көрөбүз, биз менен бирге болуңуз. Эме чоң эле шайлоодо кимди шайладыңыз? Кайсы партияны тандап алдыңыз? Ай бизге ал шайлоодо айтты эле, гәптин туурусу эле. Энди биз эрте чакырганда барабыз да отурабыз. Энди кимдерди чакырса, шону чакырат, барып шону шайлайбыз. Анан дагы бир жолу силер жакшы кеп калдыңар. Биз депутаттар бар, 26 депутат болсо бардыгы келип бизди шайла деп атат. Биз акчасыны биле албадым. Ала акча миш колго берелик. Шолор акча таркатып элди олуктурбай, ондан көрө акчаны топтоп жыйып, көчөкөйлөрдү оңдоп, бир көзгө көрсөтө турган нерселерди жасап койсолор экен. 5 жылда bir жолу. O 26 депутат болса 26 депутат биригип туруп, битте жаман центральный көчөнү жакшы кылып оңдоп, же бир заводду куруп, же бир демек көрсөтүп койсо экен, эл шону кызыгып барып шайласа. Ондай болбой жатат азыр. Ондай болбой жатат азыр. Мен бирөөдү шайласам, бирөөдү шайлайт дагы. 26 депутат болса 26 жакка таркалып кетип атабыз. Şoň üçin bizdin Kırgızstan bir жок болуп атат. Азыр эми 16 партия бар, 15-16 партия бар. Ошонун кимисине ишенип, ошондой ишти кылып берет деп ишенүүдөсүз. Эndi biz ишене албай калганбыз. Гәптин туурусу эле. Эгер шол азыр мени шайла дегенде бир ай мурун 16 депутат, 16 партия болсо, шолор келип битте централь мисал Норатгаттын Карабагайлын көчөсүнө же мына биздин көчөлөрдү асфальт кылып койгондо 16тасы биригип. Анан биз каалаганыбызды шайлайт идик. Мисал Кочкоровду шайлайбы идик, башкасы мына депутаттар бардыгы биригип шайласак, битте жакадан баш чыгып, мисал Кыргызстаныбыз оңолуп калат деген ойдо идик. Азыр ишенич жок, кимисин шайлайбыз, кимиси бизге бир нерсени көрсөтүп койду. Көрсөткөн жок. Эч ким көрсөткөн жок. Шайлоодо кимди шайлабадыңыздар, кайсы партияны? Эч кимди шайлабайм мен мисалы үчүн. Эч кимди шайлабайм деген партияны тандайсыз, ошондо? Эмне үчүн? Бардыгы эле убада беришет, бирок эч ким толук чыкпайт да, мындай эми биз немеде айткандачы. Эжесиз деген болобу? Сиз деле? Эмне үчүн? Эми ар бирөөсүн добушубуз маанилүү эмеспи? Биздики чечпейт да, элдин эмеси чечилди. Секрет азырынча. Жүрөгүм калаганым. Ошол күнү. Жүрөгүңүз кайсын калат? Жүрөгүм азырынча ар кимди деп турам. Шайлоого эле бар, жыйынтык чыгар элекпиз. Көрөбүз, партиялар келип атат, ар биринин сөздөрүн угалы, көрөлү, салыштыралы. Ошодон анан жыйынтык чыгарабыз. Шайлоодо негизинен эле эмнесине карап мисалы тандоо жасайсыз? Мен эмнесине карагым келип атат? Азыр депутаттардын санын кыскартканга деп турам. Эми өзүм ушунча жылдык эми мен чын эле бизге көп депутаттардын кереги жоктой сезилип атат. Биринчиден, экинчиден ушу бизде көбүрөөк чек ара маселеси. Мен Көк Ташка барып келдим. Майып балдар өтө көп төлөлүп атат экен. Анан студенттер менен иштейм да. Ошол майып балдар эненин ичинде экенде эле аларда тынчтык жок да. Качан ок атуу болот, качан эме болот. Бир үй бүлө менен таанышсам, эки баласы майып экен, жакында төлөлгөнү дагы сүйлөй албайт. Анан алар айтышты да бизге, биз ушинтип страхта жашап атып эле коркунучтан ушундай болуп атат, качан тажиктер басып келип калат, качан эметебиз деп ушул сөздөрдү тажик аялдардан да уктум да. Кыргыздардын эле балдары эмес, тажик аялдардын да балдары көбүрөөк майып болуп, алар дагы бизге жердин да кереги жок, биз тынч эле жашасак болду деген ойлорун энелер айтышты да. Ошондуктан ушу чек ара маселесин айрыкча Баткен биздин элибиз үчүн чечип
бере турган партияларды деп турабыз эми али алдыда көпчүлүгүнүн чогулушуна катыша элекпиз. Кимисинин иши жакшыраак болсо ошонусун шайлай беребиз. Чоң рахмат. Мына достор, ушуну менен бүгүн биздинки чыгарылыш аягына келип жетти. Сиздер менен болгон мен Душев Кудайберди жана менин кесиптешим Аскарова Нуризат болду. Биздин каналга лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар.